Нурлан Кутбулдиев 20 жылдан бери Ош Бишкек каттамында таксист болуп эмгектенет. Кесиби боюнча жолдо көп жүргөндүктөн автоунаасынын техникалык даярдыгына дайыма кам көрүп келет. Быйылда эрте эле темир тулпарына кышкы дөңгөлөктөрдү салган. Анткени эл ташыган айдоочу үчүн жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу маанилүү. Биз дөңгөлөктү, зимний дөңгөлөктөрдү майдын этегинде, июндун башында барып чечебиз. Антпесе жайында, ошо жазында майдын этеги, июндун баштарына чейин ашууларда кар жаап коет. Кыйналбаш үчүн, эми бул машинага салган эмелердин, клиенттердин коопсуздугу үчүн. Азыр мына жайында ошо май, июндун башында летний дөңгөлөккө өтсөк, азыр августтун этеги, сентябрдын этегинде эле кайра эле зимнийге өтөбүз. Биз азыр бардыгыбыз мына погода бузулуп, аба ырайы момундай болуп турат, ашууларга кар жаап атат. Кайра эле барып зимний дөңгөлөктөрдү алып салып алган таксисттердин бардыгы. Ош Бишкек каттамында эл ташыган таксисттерге кышкы даярдык боюнча облустук жол тескөөчүлөрү да түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турушат. Өзүңүздөр алыскы жолго Кыргызстандын булуңгучуна барасыңар, баягы өзүңүздөрдүн автоунааңарды дөңгөлөктөрүн, жайкы дөңгөлөктөрүн, кышкы дөңгөлөктө милдеттүү түрдө өткөрүшүңөр керек да. Ош областык жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматы ноябрь айынын башынан тарта ролдо аттуу рейд өткөрүүдө. Анын алкагында айнегин караңгылаткан, мас абалда унаа башкарган жана ылдамдыкты ашырып айдаган айдоочулар аныкталып, чара көрүлүүдө. Аба ырайынын өзгөрүшүнө байланыштуу рейдте унаалардын кышкы даярдыгы да текшерилүүдө. Жол кырсыктарын болтурбоо үчүн инспекторлор айдоочулардын унааларынын техникалык абалын кароого чакырууда. Өлкө аймагында аба ырайы кескин түрдө өзгөрүп, жаан-чачын болуп, кардын жаашы күтүлүүдө. Ошол учурдан пайдаланып, ушу бардык айдоочуларга кайрылып кетет элек, эскертип кетет элек, себеби алыскы жолго чыкканда өздөрүнүн автоунааларын, жайкы дөңгөлөктөрүн кышкы дөңгөлөктөргө алмаштырып алуусун сунуштайбыз, эскертебиз. Себеби ушу жолго чыкканда жайкы дөңгөлөктөр менен ыңгайсыз абалда калбаш керек. Ушул жылдын 10 айында облустун аймагында 498 жол кырсыгы катталып, 752 адам ар кандай жаракаттарды алган. Тилекке каршы 112 адам кырсыктан каза болгон. Кышкысын жол кырсыктарынын келип чыгуу негизинен дөңгөлөктөрдүн абалына да байланыштуу болот. Кыш мезгилинде өзүңөр билгендей жолдор тайгак болот. Ошол учурда чындыгында жазгы дөңгөлөктөр жол кыймылынын коопсуздугуна коркунуч келтирет. Чындыгында ошол мезгилге ылайык кышкы дөңгөлөктөр салуу керек да. Дөңгөлөктөрдүн мизинин калыңдыгы жеңил автоунаалардыкы 1,6 мм кем болбош керек. Жүк ташуучу автоунаалардыкы 1 мм кем болбош керек. Ал эми жүргүнчү ташуучу автобус, кичи автобустардыкы 2 мм кем эмес болуш керек. Унаалардын дөңгөлөктөрү техникалык талаптарга жооп бербесе, мыйзам боюнча бузуулар кодексинин 121 статьясынын 1-бөлүгү менен жазага тартылып, 5,5 миң сом айып пул салынат. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.